3-4 смен окуган мектептер бар да, Талантбек Иманахун уулу. Мен ушул мектептерди 2 жылдан бери айтып келем. Башка жактарда эми көрүп атабыз, мен салыштырбайын. Курулуп атат да. Бала бакча көйгөйлөрү дагы бар. Анан бала бакчаны курбайбыз, жеке жактарга беребиз деп дагы Акылбек Сөнбекович айткан мага. Ажы андай кылбайт. Айылда өтө тартылыш жерлери бош жаткан бала бакча мектептердин ордулары турат 2 жылдан бери. Анан силер кандай критерийге карап планга киргизесиңер? Же жакшы суранса, жакшы мамиле кылса, чайпай берсе, ошолорду киргизесиңерби? Чотор биз түшүнбөй атабыз да. Мен 2 жылдан бери айттым, бир нерсени айтайын. Ошол Мадды Датка айыл өкмөтүндө мурда Шарк болчу Кара Суу районунда. Медресе айылында мектептин жери турат 2 гектар. Трансформация болгон. Ошонун жанындагы эле 200 метр жерде Момбеков мектебинде 4 смен балдар окуп атат. 2 жылдан бери. Подвалдарында окуп атат. Силерге кат жолдогонбуз. Кимиңер чечесиңер? Же силер чечесиңерби? Минобразование же аралашпайт экен? Жооп бериңиз ушуга. Нурбек Карыч, эми чайпай деген түшүнүк жок. Биринчиден, экинчиден өзүңүздөр билесиңер, 2010 жылдан баштап 2020 жылга чейин баягы Долгострой деп коебуз. Көп жылдан бери курулуштардын баарын мындайча айтканда жыйнап тазалап келе жатабыз да. Долгостройлор бүттү, 80-90% бүттү, рахмат. Долгостройлордун көбү бүттү. Бирок жаңы мектептер кирип атат, ошону силер критерийине карагыла деп атам да. Ооба. 4 смен деген жок азыркы кезде. Болсо бир 2-3 жерде чыгышы мүмкүн. Ошого окшогон мектептерди киргизишиңер керек да. Туура, мисалы эми сиздин сунуштун, сиздин шайлоо округуңузда азыркы маалда 8 объект бар да. Ошол 8 объекттин 3 объектиси бул жаңы объектилер болуп эсептелинет. Медресе деп сиз жазып алыпсыз, ошол нерсе курулбай эле турат. Ошо жаңы объект кайрылуу, ошо 2 жылдан бери турат. Ошону срочно мына 2025 жылга киргизгиле. кабыл алынды. Негизинен ошол, рахмат көңүл бурганыңыздарга. Колдоп берели. 23 жылы жакшы иштер аткарылды. Эми кемчиликтерин биз эми азыр айтып өттүк.